Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде УТРК Баткен телеканалынын бүгүнкү маселе берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышта калк үчүн маанилүү болгон маселелердин бири мамлекеттик камсыздандыруу тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү мен Мамажан Молдоев алып барамын. Ал эми студиябыздын коногу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Баткен филиалынын директорунун орун басары Муртазаев Адилет мырза келип отурат. Студиябызга куш келипсиз, Адилет мырза. Рахмат. Мына бүгүнкү биздин ошо элибиз үчүн өтө маанилүү болгон мамлекеттик камсыздандыруу тууралуу сөздү маегибизди ушул алгач эле ушул сиздердин уюм тууралуу баштасак да, бүгүнкү күндө бул уюм деги эле эмне уюм, кандай ишмердүүлүк жүргүзүп келип атат, мына акыркы жылдардагы сиздерде ушул жарандарды камсыздандыруу динамикасында кандай өсүштөр болуп атат, ушулар боюнча баштап берсеңиз. Биздин уюм мамлекеттик камсыздандыруу уюм. Бизде эми камсыздандыруу дегенде көбү эл страхование деп көп түшүнүшөт экен. Камсыздандыруу десеңиз көп түшүнбөй калат экен да, ал эмне деп элечи. Ошого страхование деген бизде азыр билесиздер, мыйзам өтө баягындай караштуу эме болуп атат, механизм болуп койгон биздин страхование боюнча. Динамиканын өсүшү темпи мына жалпы акыркы 2024 жыл, 25 жылы, 26 жыл уже келип эме болуп атат, жакшы өсүп, уже камсыздандыруу көп эл түшүнүп калышты камсыздандыруу боюнча. Мына Баткен областынын аймагында ошо камсыздандыруунун кайсыл түрлөрүнө көбүрөөк суроо талаптар болуп атат? Бизде көбүрөөк суроо талаптар аз билесиздер. Биринчи баягы 6 түрү милдеттүү түрүндө камсыздандыруу бар да. Бул деген биринчиси турак жайды милдеттүү камсыздандыруу. Анан автожарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу деген. ОСАГО деген. ОСАГО деп эме кылышат. Ошолор азыр основной элде спрос болгон эме кылгандар, ошо эки основной азыр биз ошол менен иш алып барып эме атабыз. Анан эми мына өзүңүз билесиз, Баткен облусу негизинен мына айыл жери, анан жарандар ушул камсыздандыруунун мындай пайдасына канчалык түшүнүп калышты дейм да. Эл чынын айтсам, эл түшүнүп атат. Түшүнгөндөр түшүнүп атат. Түшүнмөгөндөр эми кичине багындай наразычылык суроолор болот экен көбүндө. Мисалы, турак жайды милдеттүү камсыздандыруу бизде 600 сом айыл жергесине төлөйбүз бир жылга. 1200 сом салык коош болгондо шаар жергесине. Ал жерде эми кенемти төлөмүсү бизге кайтарымсыз төлөмүсү жаранга 500 000 сомдон 500 000 сомго чейин и шаар жергесине 1 миллион сомго чейин да. Көбү баягы ойлошот 600 сом беребиз дейт дагы, мамлекет камсыздандыруу мындай төлөп бербейт деп багында эме сөз чыгарышат да. Ишенбейчүлүк менен ошону эме кылышат. Анан элге биз мына жалпы 2025 жылдан бери Баткен филиалы жаңы зданияга көчкөнбүз. Жаңы эме болуп туруп, бүт баарында элге түшүндүрүп, уже жакшы маалыматтар жеткизип эме кылып жатабыз. Ал эми ошол жанагы элдин арасындагы ишенбөөчүлүктү пайда кылбоо, алдын алуу максатында чындыгында сиздерде ушул камсыздандырылган жарандарга ар кандай учурларда, бир окуя болгон учурларда сиздер тараптан төлөмдөр жүргүзүлдүбү? Мына мисалы 24-жылдары, 25-жылдары кандай учурларда? Азыркы мен сизге учурда эмендеп коеюн, биринчи кварталдын ичинде Баткен облусу боюнча, быйылкы жылдын мына биринчи кварталында январь, февраль, март айында жарандарга 3 миллион сомго чейин жакын төлөп бергенбиз. Бир эле жаранга 3 миллион сомго чейин. Жалпы 3 миллион сомго чейин төлөп берилген. Жалпы ол республика боюнча бизде мынау кечээ деле көрдүңүздөр, статистика боюнча 100 миллиондон ашык биринчи кварталдан акча төлөп берген. 150 миллиондон ашык республика боюнча. Именно камсыздандыруу боюнча ал жерде ошол эле баягы автожарандык жоопкерчилик боюнча, ОСАГО боюнча и турак жайлар боюнча. Анан Адилет мырза, мына өзүңүз билесиз, Баткен областында табият кырсыктары абдан көп болуп атат. Анан айрым учурларда жанагы сел жүргөн учурлар болуп калат. Ар кандай ушул жаратылыш кырсыктарынан жабыр тарткан учурларда жарандарга ушул камсыздандыруу төлөмдөрү
канчалык жардам берет, ушул боюнча дагы калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздарбы? Ооба. Түшүндүрүү иштери жүргүзүп атабыз. Кечээ мисалы көрдүңүздөр эле 1-майдан баштап 5-майга чейин режим ЧС болгон. Ак Татарда сел катуу жабыркап менен биз деле бардык. Биздин ошол камсыздандыргандардын бүт баары үйүнө кирип, камсыздандыруу полисин сурадык. Элдер баягы көбү уже түшүнүп калышыптыр. Камсыздандыруу деген эмне деген депчи. Келип уже камсыздандыруу келиңиз, мына ущербтү көрүңүз, санаңыз деп туруп бизде баягы өзгөчө кырдаалдар, комиссарлар бар. Ошолор менен чогуу жүрүп канча ущерб болду, бүт баары акты составление кылып туруп, МЧС менен совместно ошолор менен. Ушул ар кандай окуялар болгон учурда жанагы камсыздандырган жарандар кандай кылып силерге кайрылышат да, алар өздөрү кайрылыш керекпи же окуя болгон жерге силер? Негизи мисалы үй, камсыздандырылган үй өрт чыгып кетсе, сөзсүз түрүндө МЧСти чакырат. МЧСти чакырганда, эгер анын үйү камсыздандырылган болсо, ошол биз барганда полис беребиз, ошонун ичинде номер жазылат. Номер жазылганда сөз түрүндө 3 күн ичинде маалыматты берип коюш керек да бизге, мамлекет камсыздандыруу уюмуна. Именно Баткен филиалына бизги чакырып койгондо, биз ошо биздин өзгөчө кырдаал комиссарлар барып туруп, полностью барып сүрөткө тартып көрүп эме алат. Жакшы экен. Анан мына сиз менен майке чейин биз социалдык тармактардагы сиздердин мына баракчаларга кирип, ал жердеги иш берүүлүгүңүздөр боюнча тааныштык, активдүү жүргүзөт экенсиздер социалдык тармактарда. Анан ал жердеги жарандардан ар кандай суроолор болгон, ошол суроолордун бир нечесине мен сиздерге айтып кетсем, ушул боюнча мүмкүн болсо жоопторун берип койсоңуз жакшы болмок. Мына үйдү камсыздандыруу үчүн жаран кандай документтерди даярдашы керек деген суроолор көп экен да. Үйдү камсыздандырган үчүн үйдүн техникалык паспорту керек болот. Анан үйдүн ээсинин паспорту. Эки гана документ, негизги документтер. Ошон менен камсыздандырып койсо болот. Анан камсыздандыруу төлөмдөрүнүн баасы кандай эсептелет деген дагы бир суроо бар экен. Ущербке каралат да. Ал жерде мисалы ошол эле материал чыгым, канча материал эме болуп калса, мисалы өрттөнүп кетсе, келтирилген чыгымдарды ошолорду бүт баарын санап, биздин өзгөчө кырдаал комиссарлар ошол карап туруп, өлчөп берип туруп, анан документация боюнча эме алышат. Анан мына автоунаа камсыздандыруу боюнча дагы абдан бул маанилүү экен. Бул боюнча жарандарда дагы активдүүлүгү дагы абдан жогору экен бүгүнкү күндөчү. Бүт эле Баткен гана эмес, жалпы Кыргызстан боюнча ошо автоунааларды камсыздандыруу абдан активдүү жүрүп атыптыр. Ушул боюнча айтып берсеңиз, бул процесс автоунааны камсыздандыруу үчүн бүгүнкү күндө кандай талаптар болуп атат? Талап бул мындай болуп калган азыр. Майы кызматкерлеринин арасында баягы билесиз, азыр мисалы машинаны техникалык паспортуңуз жок болсо, айдоочулук күбөлүк жок болсо, сиз машинаны даже 1 метрге майдабаш керексиз да. Ошондой эле талапка эле ОСАГО полисинин дагы кошуп койгон. Мисалы азыр сизди майы кызматкер токтотуп, сөз түрүндө сиздин техникалык паспортуңузду сурайт, айдоочулук күбөлүгүңүздү сурайт, ОСАГО полисиңизди сурайт. Автоунаанын камсыздандырылган автоунааңыздын камсыздандыруу жок болсо, анда 3 000 сом штраф жазып берет жеке жактарга. Юридикалык жактарга 13 000 сом штраф жазып берет. Анан бүгүнкү күндө ошол автоунаа ээлери окуя болгон жерде сөзсүз түрдө күтүү керекпи? Жок. Майы кызматкерлерин чакырат. Сөз түрүндө. Майы кызматкерлердин өзүнүн процедуралары болот. Өлчөйт, чиет, берки жарандардын наркодиспансерге апарат, мас эмеспи деп аныктаган үчүнчү. Ошондо эгер бүт баары протокол, ГАИ кызматкерлерден бүт баары протоколду жакшы жүргүзүп эме койсо, ошонун мисалы Кадамжай районунда кырсык катталды. ОСАГО боюнча. Эми жетишибиз бул жерден 1,5 саат, 2 саат Баткен районунан. Эртең мисалы чалып койсо деле биздин өзгөчө кырдаалар комиссарлашууга барып туруп эле, ошо стоянкадан эле карап эле протоколун. Главный бизге биринчи очередь ГАИнин протоколу керек да. ГАИнин документи боюнча эми иш алып барат. Демек ошол жыйынтыгы боюнча сиздер деле
төлөмдөрдү жүргүзөсүздөр. Бул деген нерсе кырсыкты катталган укуктуу орган бул майы кызматкер автоунаалар боюнча. Турак жайлар боюнча бул МЧС. Ошолордун негизи жыйынтыгы боюнча ошол иш алып барылат. Сиздерге ал негиз болуп берет экен да? Бизде мындай случай болот. Мисалы машинаны сүзүп кетет, кырсык катталып калат да, анан бири-бири менен сүйлөшүп алышат. Сүйлөшүп алып да ГАИнда чакырып айтат да, анан бир 10 күнүн чалат. Мен де камсыздандыруу бар эле акчамды төлөп койгула депчи. Эми биз аны аныктай албайбыз. Мас беле, сол беле, кандай правиланы нарушать эткен эмеспи деген орган эмеспиз да. А укуктуу орган бул майы кызматкерлер да. Ошолор эле бизге аныктап берет да. Жакшы. Анан Адилет мырза, мына өзүңүз да айтып атасыз, кийинки кездерде абдан ушул мамлекеттик камсыздандырууга маани берген жарандарыбыздын көбөйүп жаткандыгы. Анан ошол жарандардын катарында бүгүнкү күндө биздин мына дыйкан фермерлерибиз дагы бар да. Алар дагы бүгүнкү күндө ушул мына табият кырсыктары көп болуп атат деп атабыз. Ар кандай жаратылыш кырсыктарынан сактап, этаптап, ошо камсыздандырып өзүнүн эгиндерине, мисалы, ошол бак аянттарыны камсыздандырып коюуга аларда дагы мүмкүнчүлүк барбы? Ушундай учурлар болуп атабы? Бар. Агрострахование деген болот. Мисалы азыр сиз ар кандай түрү камсыздандыруунун ар кандай түрү бар. Мисалы сиз азыр машинаңыздын ОСАГО мисалы жабыркаган тарапка төлөп берет. Өзүңүз машинаңызды каска деген камсыздандыруу бар. Ошол боюнча сиз машинаңызды камсыздандырып койсоңуз болот, бирок ал кымбатыраак болот. Анан турак жайды биз айта кетпеймби? Мисалы милдет түрүндө эки эле түрү бар депчи. 600 сом, 1200 сом. Шаар жергеси, айыл жергеси. Ошентип эле ыктыярдуу үйүңүздү дагы көбүрөөк акчага ыктыярдуу камсыздандырып койсоңуз болот да. Демек дыйкан фермерлер ошол ыктыярдуу түрдө өздөрү агрострахование деген болот. Ыктыярдуу түрдө камсыздандырып койсо. Техникасын деле камсыздандырып койсо болот. Эгин аянтын деле, бак тарагын деле камсыздандырып койсо болот. Техника, бак тарагын эмес, баягы мисалы будайды эгип болуп калса, баягы селди багындай болуп калса, ошолорду камсыздандырып койсо болот. Жакшы. Анан Адилет мырза, дагы бир абдан мындай биздин жарандарды түйшөлткөн маселе бул төлөмдөрдү жүргүзүү мөөнөтү да. Мына ошол окуя катталгандан кийин, ошол нерселерди бардыгына негиз кылып сиздер документтерин алгандан кийин төлөмдөрдү жүргүзүү канчалык мөөнөттү талап кылат да, ошол мына бизге мына комиссарлар, өзгөчө кырдагы комиссарлар документти толуктап алгандан кийин мөөнөтү 1 ай максимум. Колуна тийгенден кийин ошол күндөн баштап суроого 1 ай да. Абдан 1 айдан ашпайт. Жакшы экен. Бул дагы жарандарыбыздын андан кийинки жана калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүгө абдан чоң жардам тийет. Ооба. Анан мына өзүңүз билесиз, Баткен облусу чек ара аймагы, анан ушул чек ара аймагында жашаган жарандар үчүн өзгөчө бир мындай жеңилдиктер, статустар каралганбы ушул боюнча, камсыздандыруу боюнча? Турак жай боюнча бизде аларга каралган эмес, бирок бизде мисалы майыптыктарга каралган. Биринчи, экинчи категорияга бекер камсыздандырып койсо болот. Калгандарды эми 600 сом, 1200 сом төлөп. Демек, майыптар бул анын жашаган аймагына карабастан айылда, шаар жеринде өзүнүн атында үй катталган болсо, келип эле майыптык удостоверениесин көрсөтүп коюп, көлүгүнө көрсөтүп коюп эле камсыздандырып коебуз. Аларга деле төлөмдөр башкалар сыяктуу эле толук. Башкалар сыяктуу 500 000 сомго чейин айыл жергеси, 1 миллион сом шаар жергеси төлөнүп берилет. Анан негизи мына калк арасында ушу камсыздандыруу маданиятын көтөрүү боюнча калк арасында көбүрөөк дагы түшүнүп, мына азыр мисалы Кудай сактасын жамандыктанчы, бирок ошол камсыздандырып кое турган болсо биздин жарандарыбыз негизги бөлүгү. Анан кандайдыр бир үй-бүлөлөрдө ушундай бир кырсыктар болуп кетсе, аларга болгон мындай жардам катары дагы түшүнсөк болот да, мисалычы ошол камсыздандырууга түшкөн каражат. Бул эми мындай айтканда мамлекеттик механизм болуп эсептелинет да. Демек азыркы учурда могул табигый кырсыктарда, өрттө мамлекеттен жардам бере турган азыр биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюму.
механизм болуп эме болуп калган. Мисалы билесиздер, мурда ÖKM кызматкерлерден ошол министрлигинен суда берилет эле. Суданы сиз ар ай сайын баягындай Пайызсыз берилген. пайызсыз эле берилген, ар ай сайын бирок акчасын кайтарып жүрөт экенсиз. Бул кайтарымсыз, мисалы бир жылга 600 сом төлөйсүз. 500 000 сомго чейин акчаны аласыз. Аны сизден эч ким сурабайт. Бул деген атайын баягындай мамлекет механизм жүрүп болгондо элге баягындай ыңгайлуу болсун деп. Бул даже үйгө деле бул жардам. Түшүнөм, баягы азыркы учурда көп айтышат 500 000 сомго эмне алмак элең, эмнени курмак элең депчи. Ал, конечно, жетпейт, бирок 600 сом сиз өзүңүз төлөп туруп 500 000 сомго чейин алып атасыз. Даже 70 000 сом, 100 000 сомдук кырсык каталса, ошону деле алсаңыз эле бир жылдын ичинде сиз 600 сом төлөп 100 000 сом алып атасыз кереметтени. ОСАГО боюнча эми көрүп атасыз, автожарандар мен мисалы кетип атып, мен өзүм машинамда кондош керек, бирөө сүзүп кетсем. Жылына 1680 сомдон башталат, баштапкы төлөмү ОСАГО боюнча. Объемуна карап көтөрүлө берет баасы. Ошонун мисалы мен бирөөнү сүзүп койсом, анын ремонту 100 000 сом. Мисалы. Адан сырткары мен өзүм дагы машинам кондош керек. Мен 1700 сом, 1680 сомдон баштап төлөп койгом, камсыздандыруу ОСАГО, автожарандыкы мен. 100 000 сом мага камсыздандыруу төлөп берип атат. Бул мага уже жардам да. Өзүмдүкү азыр мисалы бизде жаңы продукция чыккан, Каска Экстра деген. ОСАГОнун эле зеркальныйсы, күзгүсү. Каска Экстра деген. 1700 сом мисалы ОСАГО төлөтөм, 1700 сом Каска Экстрага төлөп койсом болот. Жалпы бир жылга 3400 сом төлөп коюп, ОСАГО мисалы кырсык катталганда, ОСАГО боюнча мен камсыздандыруу жабыркаган адамга төлөп берет, а Каска Экстра боюнча мен машинамды төлөп берет. Ушундай жаңы бизде продукция чыккан. Эми мына бүгүнкү күндө ушул нерсени айтып коюш керек. Эгер жанагы автоунаасынын камсыздандырган жарандардын күнөөсү менен автокырсык каттала турган болсо, ал учурда мисалы рулда мас абалында башкарып бараткан болгон учурларда эгер ал кырсыкка кабылган болсо, төлөнбөйт. Ушул нерселерди дагы эске алыш керек, аларды да эске алыш керек. Эгер баягы билесиз, автохулиганство деген бар, баягы тойдо жүргөн жарандар встречный чыгып кетип, атайын ДТП кырсыкты катталганга аракет, ушуну эле өз айыбы менен. Өз айыбы болсо уже камсыздандыруу боюнча мындай төлөм жүргүзүлбөйт да. Жакшы экен. Анан эми мына Адет мырза, азыр бүткүл өлкөбүздө ошол технология өнүгүп атат, анан санар пешүүгө өтүп атабыз. Мына азыр айтып жатасыз, турак жайларды эки эле документ менен камсыздандырып койсо болот депчи. Ошол нерселерди бардыгын санар пештирүү иштери кандай жүрүп атат да? Ошол санар пештирүү аркылуу силерге мындай электрондук каттоолорду жүргүзсө болобу? Электрон каттоону жүргүзсө болот. Түнүк аркылуу сиздер камсыздандырып койсо болот, же через Мбанк деле камсыздандырып койсо болот. Жакшы. Анан мына бүгүнкү күндө негизинен ошол мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Баткендеги филиалына жарандар кайсы маселелер менен көбүрөөк силерге кайрылып жатышат? Ал маселелерди чечүүнүн үстүндө кандай иш алып баратасыздар да? Маселе көп деле кайрылбайт, көп деле баягы түшүнгөндөр эле ошол эле айттым го, үйүнө камсыздандырганы келишет. Автоунааларын камсыздандырганы келишет. Көбү мынау мисалы көбү ойлоп калышат экен, ОСАГО дегенде бизди ойлоп калышат экен да, мамлекеттик камсыздандыруу уюму депчи. Кыргызстан боюнча 18 камсыздандыруу компаниялар бар. Анын ичинде бир эле биз мамлекеттикибиз. Калгандарды жеке жактар. Частный камсыздандыруу. Көбү ойлогондо, мисалы интернетте эле көргөнсүздөр, ОСАГОга мынау сүзүптүр төлөбөйт экен, келбейт экен деген нерселерчи. Анан барганда көргөнүңүздө ал жерде башка эле компаниянын эле аты эле жазып турат да. Бул мамлекеттики болбойт экен деп эле көп багындай элдер наразычылык чыгарышкан видеолор аркылуучу.
Анан ошондой маселе менен деле биздин Баткен филиалына келишет. Келип туруп биздин полисиңиз көрсөтүңүзчү дегенде башка эле бир жеке компаниялардын полиси эле болуп турат да. ОСАГО деген бул элге мындай түшүндүрүп бериш керек да. Бул деген нерсе камсыздандыруунун бир түрү. Компаниянын аты эмес да. Көбү ойлоп калышыптыр. Компаниянын аты ОСАГО депчи. Ошого баягы келише берип, ошол маселе боюнча анан кырдаалдар болгон учурларда эле маселе болот. Бизде атайын ушул комиссарлар бар, ошолор менен маселелер чечилет. Жакшы экен. Адилет мырза мына айтып кеттиңиз, камсыздандыруунун огуле түрү абдан көп депчи. Анан негизинен милдеттүү түрдө камсыздандыруу жана ыктыярдуу түрдө. Ошол Баткен областын билесиз, мына миграция аябай күчтөгөн аймактардын катарында. Анан чет өлкөгө кетип жаткан биздин мигранттарыбыз дагы ушундай камсыздандыруу маселеси боюнча кайрылган учурлар же болбосо ошол боюнча сиздер кызмат көрсөткөн барбы ушундай? Тарифтер. ВЗР деген страхованиянын аты, выезд за границу деген, за рубежом деген бизде камсыздандыруу түрү да бул. Мисалы сиз чет өлкөгө кетип эме кылсаңыз, сиз камсыздандырууга келип туруп эле өзүңүздүн паспорттун даныңыз менен паспортуңузду ала келип туруп билетти, анан канча мөөнөт жүрөсүз ал жерде чет өлкөдө. Ошол боюнча биздин адистерибиз камсыздандырып берет. Ал мигранттар үчүн кандай пайдасы бар? Эми чет өлкөдө баягы билесиз, бизде кайсы случай болгон эле. Иностранецтер келгенде баягы пикленинде беле. Европада болгон окуяны айтып атасызбы? Жок, бизде Кыргызстанда. Айтып бериңиз. Россиянын жараны тоодо калып кетти эле. Ошол боюнча ВЗР камсыздандырып койгон өзүнүн эмесинде. Ал жерде эми статусуна карап, акчасына карап эме болот да. Мисалы негизинен альпинисттер, ошол. Негиздер альпинисттер колдонот. Анан туристтер деле мисалы ал жерде тиши ооруп калышы мүмкүн. Же багындай кетип атып бутун коопсуздук коюшу мүмкүн. Ошондойлордо жардам берет да. Жакшы экен. Жакшы экен. Анан мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда, анын ичинде Баткен облусунда дагы туристтик жайлар дагы аябай көбөйүп атат да. Анан негизинен мына суу жээктеринде, тоолордо жайгашкан ошол туристтик жайлар, аларды деле ошол ээлери сиздердин агенттик уюм аркылуу камсыздандырып койсо, алар үчүн бул дагы пайдалуу болот деп ойлойм. Бул боюнча дагы сиздерде мүмкүнчүлүктөр бар да, аларды камсыздандырууга алууга. Жакшы, анан бүгүнкү күндө мына дагы кандай алдыда сиздерде дагы жакшы эл үчүн ушундай бир маанилүү кадамдар болгон атат. Маанилүү кадамдар, биз элди ошол айта кетет элек, үйүңүздөрдү камсыздандырып койгула. Себеби эми 600 сом, 1200 сом төлөп бул биз тараптан кадимкидей эле жардам да. Кичине болсо дагы бул жардам. Үйдөн чыкпай туруп онлайн кылып, үйдөн чыкпай туруп онлайн камсыздандырып койсоңуздар болот. Түндүк аркылуу же эми банктан ошол жерде эле мамлекет камсыздандырууну тандап эле камсыздандырып койсо болот үйдө. Анан негизи мына берүүбүз жыйынтыкталып атат, соңуна чыгып атат. Дагы бир сизге бир мүмкүнчүлүк бул, мына мисалы биздин жарандарга кайрылып, эмне үчүн үйүнү биздин жарандарыбыз камсыздандырып коюш керек? Ал канчалык биздин жарандар үчүн маанилүү экендигини дагы бир айтып өтсөңүз, анан биз жыйынтыктасак эфирибизде. Үйдү камсыздандыргонуңуз бул баягы аз көрүп атасыз да, кечээ эле сел деле айтып эме болуп атканда. Азыр бизде ошол жерде жабыркагандар аябай көп болуп атат, данныйлар, Актурпак боюнча. Анын ичинде азыр 3 материалды 3 жаранды эле камсыздандыруу полис болгон да. Камсыздандыруу эмеси. Жабыркагандардан. Азыр ошол үчөөдөн
акчасын караштырып эме кылып атат азыр. Материалдар бүт баарын топтоп атат азыр биздин комиссарлар. Калгандар эми мындай айткандай бул механизмда жүргүзүп эме кылыш керек да, эл уже үйрөнүп мамлекет тараптан бир эле жардам азыр мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан алат элдер. Себеби уже мамлекет тараптан мындай уже жардам берилбейт да. Жакшы экен, негизи кырсыкты күтпөй, ошону алдын алып, кырсыктарды күтпөй алып коюш керек да. камсыздандырып койгон биздин жарандарыбыз үчүн абдан пайдалуу экендигини мына турмуш көрсөтүп атат. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн биз мамлекеттик камсыздандыруунун мааниси, анын жарандар үчүн пайдасы жана учурдагы мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеңири сөз кылдык. Ал эми биздин бүгүнкү маселе берүүсүнүн коногу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Баткен филиалынын директорунун орун басары Адилет Муртазаев мырза болду. Студиябызга келип, пайдалуу маалымат бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү маселе берүүсү соңуна чыкты. Кийинки